Жалал Абад шаарынан чыккан таштандыларды жыйноо күн сайын кечки саат 6-дан башталат. Атайын таштанды ташуучу унаа менен борбордук көчөлөрдөгү базардан чыккан акыр чекирлерди чогултушат. Бул жайлардагы таштандыларды чогултуу оңойго турбайт. Жарандар туш келген жерге таштап кетсе, такси кызматын көрсөткөндөр унаалар менен борбордук көчөлөрдө тоскоолдук жаратышат. Машиналар өтө бизге ыңгайсыздыкты жаратат. Тоскоолдуктары болот, кыйналып сөккөн учурлары болот. Аркы сөздөрдү угабыз да кыскасы ушу шаардын мусорун алыш үчүн. Ошентип мынерден базарга коебуз берип алып келип, кыйынчылык менен мына өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар азыр. Адамдар өзүлөрү деле ушу машина кайсы малда келет, баары билишет. Эми тоготпой алып келип мына арыктын ичине латоко төгүп ийишет, арабалар менен алып келип. Тамактын помойлорун төгүп ийишет. Челекте алып чыгып эле каалаган жерде каалаганда алып төгүп ийишет. Жарандарды шаардын тазалыгын сактоого чакыруу максатында атайын рейдтер тынымсыз өткөрүлгөнү менен маселени жоюуга мүмкүн болбой келет. Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык учурда уруксаат берилбеген жайларга таштанды төккөндөргө чара көрүлүүдө. Сааты белгиленген күнү ошол күнү мусорду алып кетет. Урна койсоң, ал урнага бири барып төгө берет экен да. Анан шаардын тазалыгы боюнча күрөшүп атабыз. Арызы учурда биз санитардык эколог инспекциясына жаңы бузуулар кодекси боюнча протоколдор келген, колубузда бар. Бүгүн 5 протокол толтурдук. Могу биздин Пушкина көчөсүнө жайгашкан Вегас бассейнинин алдында чачкындуу соода жүргүзгөн пресс, чөптөр саткан жарандарга ошолордун айдоочуларына тиешелүү ГАИ кызматкерлерин чакырып, ошо айдоочулук күбөлүгүн, өздүгүн аныктаган тастоочу документтерин алып, айыппулдарды салып көрсөттүк. Ал эми турак үйлөрдөн чыккан таштандылар атайын графиктин негизинде жума сайын кезеги менен алынат. Оор мүшөктөрдөгү акыр чекирлерди жыйноо кызматкерлерге кыйынчылык жаратат. Айрым кезде таштанды ташыган унаа бузулуп, бир топ ыңгайсыздык пайда кылат. Жагымсыз жытты искеген жашоочулар булардын баарына чыдоого аргасыз. Аны менен бирге таштанды акысын өз убагында өндүрүү максатында атайын рейдтер өткөрүлүп турат. Таштанды акысын өз убагында өндүрүү максатында атайын рейдтер өткөрүлүп турат. Абоненттердин санын көбөйтүү, дебитордук карыздарын азайтуу, таштанды акысын өз убагында төлөө үчүн соода түйүндөргө, мекеме ишканаларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Биз карыздары барларга келип, атайын ушу карыздарыңыздар бар эле, ошону төлөп койсоңуздар жакшы болот эле, жок дегенде бөлүп десек, такыр уккулары келбей эшиктерди жаап, орой мамиле жасайт. Аябай катуу жаман оскорбительный сөздөрдү сүйлөйт. Аларды деле укпай макул деп кете беребиз, айла жок да. Алар деген адам да ишкерлер. Катуу сүйлөбөсөң ушунчалык аябай жаман сөздөрдү айтышат. Чындыгында эми баалаган эл деле бар экен, баалабаган деле эл бар экен. Мына жумушчулардын акыбалдарын көрүп атасыздар. Эртеден кечке иштейт, тердеп, мына акыбалдар өтө оор. Ошентсе дагы мына өздөрүнүн ишине тап туруп, түн дебей, күн дебестен, ысык дебей, жамгыр, суук дебестен булар өздөрүнүн иштин тагат карышат. Кээде машинабыз бузулуп калат. Көбүнчө. Эми тез эскирет экен, бул сурабайт экен, жешилип калганда уже бузула баштайт экен да. Аны ошого карабастан түнү болсо дагы ушул көчөлөрдү алып бүткөнгө, алып чыгып кеткенге биз аракет кылабыз. Жалал Абад шаарындагы юридикалык мекеме ишканалардын дебитордук карызы 4 миллионго чукул. Тийиштүү мекеме тарабынан карыздарды өндүрүү аракети алдыда да улантылат. Азиза Пусурманкулова, Бийбек Жумабаев, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад. Жалал Абад шаарында ымыркайлардын ден соолугуна кам көрүү максатында биз эмчек эмизүүнү колдойбуз аталышында акция өттү. Каладагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда орун алган иш-чарага балалуу жана кош бойлуу энелер, улуттук Кызыл Ай коомунун жана медицина кызматкерлери катышты. Анда катышуучуларга акысыз кеңештер берилип, нарастенин алгачкы 6 айында эне сүтү балага табылгыс азык экени айтылды. Бөтөлкө менен тамактанган балдардын арасында ар кандай жугуштуу оорулардын күч алуу коркунучу жогору экени белгиленип, эне сүтү баланын ден соолугу чың, бир калыпта чоң уюсуна өбөлгө түзөөрүн эскертишти. Эскерте кетсек, 2008-жылы өлкөдө жаңы төрөлгөн балдарды эмчек эмизүүнүн жана балдарды жасалма жол менен тамактандыруу жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган. Анын максаты жасалма сүт азыктары жарнамасынан балдарга эмчек эмизүүнү коргоо, баланын туура тамактануусу жана эмчек жашындагы балдарды жасалма жол менен азыктандыруунун кесепеттери жөнүндө туура маалыматтарды берүү болуп саналат. Бул эненин сүтү эң бир баа жеткис байлык да. Сүттүн составында бардык микроэлементтер бар, бардык витаминдер бар, ошол эле жанагы темир бар, жана гемоглобинди көбөйтө турган, ошол эле кальций, фтору, жана баланын чачына, сөөктөрүнө жакшы пайдасы тие турган.
эненин сүтүндө бала үчүн баардык керек нерсе бар. Бул эмген учурда бала здоровый болот, акыл эси жакшы, бүтүндөй физический, психический развитиелери баары жакшы болот да. Ошондой учурда 6 айдан баштап кошумча тамак бериш керек. Кошумча тамак жана биздин столдон же болбосо дасторкон 3 маал ысык тамак, ортодо деген шамшым бериш керек. Түшкө чейин 1 шамшым, түштөн кийин 1 шамшым. А эненин bir күндө 12 күн, bir суткада 12 жолкуга чейин эмизиш керек да.